Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Мен бүгүн 16 жылдан бери сколиоз менен оору менен чалдыгып кыйналып жаткан, азыркы учурда өтө элдин жардамына муктаж болуп турган Абдыкадыр уулу Азаматтын жанына келдим. Бул боюнча бир аз апасы менен бир аз маек кылабыз. Өтө элдин, сиздердин жардамыңыздарга өтө муктаж болуп турган чагы азыркы учурда. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, өзүң. Жакшы. Азамат, кандайсың? Жакшы, шүгүр, өзүң. Жакшыбы? Жакшы. Өзүңдү жакшы эле сезип жатасыңбы? Жакшы. Эми айтсаңыз, атыңыз ким эле? Атым Марал. Марал эже, айтсаңыз, балаңыз канча жылдан бери, 16 жылдан бери ооруп жатат деп айттыңыз да? 16 жылдан бери ооруйт. Кайсы больницаларга көрсөттүңүз ушул күнгө чейин? Кандай аракеттер кылдыңыздар? Ушуга чейин биз Бишкек шаарынан лечение алып жүргөнбүз. 16 жылдан бери 1 жыл курс лечение алабыз, 6 айда. Bir физ лечение алабыз. Ушул мезгилге чейин Бишкек шаарынан лечение алып жүргөнбүз. Азыр эми ушул момент учурда операцияга муктаж болуп турган кезибиз. Азыр врачтар операция деп атат. Бул биринчи балаңыз 5-6 жашка чейин кандай эле, жакшы эле беле? Ооба, бул 5-6 жашка чейин ооруган эмес. Жакшы жүргөн, кийин бул чоңойгон сайын оору, жылдан жылга ооруп акыры ушул эңкейип азыр ушундай ооруп калды азыр эми сөөктөр бузулуп. Кайсы мамлекеттен дабаласа болот экен? Врачтар кандай кеңеш берди сизге? Азыр врачтар кеңеш берген, азыр эми чет мамлекетте болуп атат. Бул Турция мамлекети болуп атат. Турциядан барышка акчабыз жакшы желип атат. Жалпы канча каражат керектелет экен? Жалпы каражат азыр башка клиникага кайрылганыбыз $30,000 деп атат. $30,000. $30,000. Ол башка клиника менен, ошо врачтар менен онлайн менен сүйлөшкөнбүз буга чейин. Көрүп, биз 2 этап менен операция кылып беребиз, гарантия беребиз деп айтышкан эми бизге онлайн боюнча. Эми ошол боюнча эми биз элге кайрылып мына кыргыз элиме көптү көрсө көл болот дегендей, ушул балама жардам берсеңиздер, мына кайрымдуулук фонддору, биздин мына чоң иштеген ишканалар, жеке ишкерлер баардыгыңыздан суранат дем. Ушул баламды да үмүтсүз калтырбай, көптүн катарында булам өзүнүн максаты, өзүнүн кесиби менен иштесе деп тилек кылат да, эч берени балам дебесин экен. Муну көргөн сайын сыздайбыз. Алла шифа берсин эже. Кудай буйрса, мына элибиз куру кол калтырбайт. Элибиз жардам берет сизге. Эми Азамат ордунан бир турчу көрөлү. Азыркы учурда канча жаштасың? Азыркы учурда 20 жаштасың, мен буга чейинки материалдарда Азамат ушундай сколиоздон жакшы болуп келген кадам жейде апазалинди көргөн элем. Кудайга шүгүр, аябай жакшы результат алган ден соолуктан. Ал Турцияда операция болуп келди. Сен дагы эч качан үмүтүң үзбө. Кайрымдуу элибиз албетте жардам берет. Кудай буйрса эң жакшы результат алып, сен дагы Кудай буйрса элдин катарында ден соолугуң чын болуп, ойноп келип жүрөсүң. Азыркы учурда 20 жаштасың, Мына урматтуу көрүүчүлөр, Баткен шаарынын Акташ кварталында турабыз азыркы учурда. Сиздер Азаматка жардам берүүнү кааласаңыздар, экрандагы реквизиттер аркылуу акча которсоңуздар болот. Түз эле Марал эженин өзүнө которосуздар. Кудай буйрса сиздердин салымыңыздар менен жакшы болуп кетет деп тилек кылабыз. Марал эже, Алла шифа берсин. Рахмат, жакшы болуп кетсин. Айтканыңыздар келсин. Рахмат.